Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 7 сабак эң узун өмүр сүргөндөр деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жашоонун баскычтары. 2 жаштан өткөндө бала сүйлөйт, айланага байкоо жүргүзөт, башкаларды туурайт. Анын айланадагыларга кийинки мамилеси ата-энеден мээримди канчалык жана кандай формада алгандыгына байланыштуу болот. Мектепте балада жоопкерчилик, кунт коюу, өз алдынчалык пайда болот. Өспүрүмдөр турмушта жол издейт, баалуулуктары калыптанат. Кийинүү, чач жасалгасы, жүрүм-туруму, стилине артыкча маани беришет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, 17 жаштан ашкандарда өз алдынча чечим кабыл алуу, ишенимдер, принциптер пайда болот. 23-40 жаштын аралыктарында үй бүлө куруу, кесип өздөштүрүү, кызматта жогорулоого умтулушат. 40-60 жаштын аралыгында жашоодо, кесипте ийгилик, айланадагылардын урмат сыйы, турмуштук тажрыйба келет. Ал эми 75-90 жаш аралыктарында жакындарынын көмөгүнө, камкордугуна, көңүл бурушуна муктаждык пайда болот. Кызыктуу маалыматтарга, уламыштарга көңүл буруңуздар. Адам ата 930, Нух 951, Муфасаил 969, Ибрахим 175, Исак 180, Жусуп 110, Муса 120 жашка чыккан. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, узак жашаган адамдар тууралуу дагы эң кызыктуу маалыматка күбө болосуздар. Рим врачы Гален 140, Софокль 130, Саади 109, Сократ 106 жыл, Францияда Жан Калмен 122, Египеттик Атфа Муса 150 жашка чыгышкан. Азербайжандык Шерали Муслимов 168 жашка кирген. Өткөн кылымдарда Кытайда Ли Синьон 256, Япониялык бир адам 235 жыл жашаган. Темабыздын 5-бөлүгү карыялар аймагы. Көңүл буруңуздар, дүйнөдө 3 аймакта 100 жылдан көп жашагандар арбын кездешет. Абхазия, Пакистанда Хунза обласы, Экватордо Вилкабембе кыштагында. Себептери тоонун таза абасы, пейилдин актыгы, жер жемиштер, айран, сүт, ачтык. Демек, урматтуу угармандар, жогоруда айтылгандай эле эң узун өмүр сүргөндөр, узак жашоонун бирден бир сыры тоонун таза абасы, пейилдин актыгы, жер жемиштерди, сүт азыктарын пайдалануу экен. Эң узун өмүр сүргөндөр деген тема 16-17 беттерде жазылган. Өзүңүздөр дагы китепти алып окуп чыгыңыздар демекчимин. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.